Урматтуу достор, кутмандуу түнүңүздөр менен. Түнкү саат 12-ге карай түн кирсе дагы тынчыңыздарды алып түз эфирге чыгып атканым үчүн кечирим сурайм. Алдын ала, бирок чукул чыкпасам болбой калды. Менин бул азыркы түз эфирим түз бойдон жаңы дайындалган саламаттык сактоо министри Чечейбаевга жетиш керек болуп атат да. Ошол түз эфиримди жеткириш үчүн мага жардам кылыңыздарчы. Силерден суранам. Чечейбаевга менин толтура суроолорум бар эле. Жанагы Алымкадыр Бейшеналиев боюнча неме кылышып атпайбы? 3 миллиард акча желгенби дегендей соц тармактарда немелер чыгып атат, маалыматтар чыгып атат. Аны өзүңөр деле көрүп атасыңар. Алымкадыр Бейшеналиев кеткенден кийин акча желгенби, канча акча желген, жесе эмнеге, каяктан келип желген, ошону такташып атат. Себеби дегенде буга чейин эсептөө палатасы текшерген экен. Анан кийин деген эми ошону азыр такташып атат да. Анан кийин деген жанагы республикалык ооруканага барып жүргөн болсоңор, атайын центр ачышыптыр, экстренной помощи деп. Чукул жардам берүү болуп калабы, кыргызчасы чукул жардам берүү борбору болуп калыптыр. Балким аны Алымкадыр Бейшеналиев өзүнүн жасап аткан реформасынын алкагында баштаса керек эле, бирок деген ал эч кимге жакпады, же бейтаптарга жакпады, же ошол жерде көп жылдан бери иштеген, эмгеги сиңген дарыгерлерге да жакпады. Анткени деген эгерде анчалык реформа кылса, ошол борборду биринчи деген ремонттон, капиталдык ремонттон өткөрүп, анан кийин деген эмеректерди алып келип, коюп, даярдап, шарттарды түзүп, анан көчүрсө болмок экен. Тилекке каршы андай болбоптур. Себеби дегенде мен деген 3 күн мурун барып, ошол жерден түз эфир кылдым. Ушул Алтыш ЛВга киргиле, Алтынай Арстанбекова деген аккаунтума киргиле дагы, өзүңөр көрүп чыккыла. Ошол центр экстренной помощи деп Алымкадыр Бейшеналиев баштаган долбоордун ошол имараттын ичине кирип, канчалык шарттар түзүлгөнүн мен түз эфирде көрсөттүм. Эми аякта деген биринчиден ремонт жүрүп атат. Ремонт жүрүп атса деген тияктан бияктан бөлүмдөрдү алып келип ошакка тыгып койгон, кара сөз менен, жалпак тил менен айтканда. Чаңда врачтар эптеп, жүйдөп элди кабыл алып атканы мен өз көзүм менен көрүп келдим. Себеби дегенде ага чейин мага телефон чалышып, келип көрүп кетиңиз, тартып кетиңиз, ушундай болуп атат, ушундай бизди кыйнап атат деп чалышты эле. Ошон үчүн барганмын. Ал түз эфир кеткенден кийин Чечейбаев дайындалганына 2 күн болгон. Андан бери мына канча күн өтүп кетип атат. Чечейбаев качан ишине киришет да? Балким тиги эме министр болуп, мен мыкты министрмин деп өзүн көрсөтө албай, өзүн эме жагын албай, убара болуп жүргөнбү? Себеби дегенде ошол мен деген түз эфирде Чечейбаевка неме кылганмын, суроолорду бергенмин. Анан ошого жооп бербей эле мен эфир кылып кеткенден кийин 3 күнүн ичинде булар деген телевидениени чакырып өздөрүн заматта пиар кыла калды. Алтынай Арстанбекова келип тартып кетти, эми биз өзүбүздү мактай калайлы деп чакырыптыр. Анан ошол деген көз хирургиясы бөлүмүндө иштеген Кундуз Бекбоева деген дарыгерибизди бул жака которуп салып, биз деген таппай калдык. Анан бияка келсек, биягы ремонт экен деп бейтаптар айткан. Ошол Кундуз Бекбоева деген условиясы жок экен деп рапорттарды жазса, аны куугунтуктаптыр. Кундуз Бекбоева куугунтукталып, айла жок, без содержанияга арыз жазып алып кетип калыптыр. Анан ошол 3 күн мурун мен жасаган эфирден кийин Кундуз Бекбоеваны киргизбегиле деген жогору жактан эме түшүптүр, буйрук түшүптүр. Ошол центр экстренной помощи деп кирдиңер, ошол имаратка кирдиңер. Киргенде тиги улам ремонт болсо, улам полду жууп жүргөн техничка эжелер киргизбейбиз дешиптир.
Анан кийин деген Чечейбаевга дагы бир суроом бар эле. Тактап бериңизчи, бүгүн ЧИП болгон турбайбы? Ошол сиздер көз докторлорду алып келип, ошол экстренный помощь борборуна эптеп-септеп алып келип, шарт түзбөй койгондуктан приборлордун эскилигинен бүгүн ЧИП болуптур. Аны билесизби, Чечейбаев мырза? ЧИП деген ошол көзгө операция жасап атканда ЧИП болуптур. Ошол эми мага бейтаптар, дарыгерлер чалып айтып атышат. Ушул нерсенин бардыгына чекит коюш үчүн мага интервью бериңизчи. Же сиз бир гана КТР менен иштешесизби? Бир гана кабар менен иштешесизби? Бийлик ошондой кылат го. Ошондой кыласызбы? Сиз частный, независимый журналисттерге деле ачык болушуңуз керек да. Себеби дегенде сиз мамлекеттик кызматкерсиз. Мамлекеттик чиновниксиз. Чакырып ушулардын бардыгына чекит коюп койбойсузбу? Анан элдин баарын кыйнабайтчы. Анан профсоюздун чогулушун өткөрөбүз, Бекбоеваны кетиребиз дешип, профсоюздун чогулушун өткөрө албайм. Эмне эле болуп атасыңар, мен түшүнгөн жокмун. Эмнеге куугунтук? Чындыкты айткан дарыгерди ушунчалык куугунтуктап атасыңарбы? Ал эмне кылды? Силердин жүдөп атканыңарды жүдөп атат деп айтып атат. Толтура рапорт жазса, ал рапортко бир дагы жооп жок. Сиз качан ишке киришесиз, Чечейбаев мырза? Урматтуу министр мырза, качан киришесиз? Болду, эми жагынып бүттүңүз, сизди бекитти. Эми барып эме менен, бейтаптар менен сүйлөшпөйсүзбү? Дарыгерлер менен сүйлөшпөйсүзбү? Ошол Бекбаев менен эмне чакырдың Алтын Арстанбекованы дебейсизби? Качан киришесиз? Ишиңизге качан киришесиз? Эми бир жума өттүбү сиздин дайындалганыңызга? Же куттуктоолордон колуңуз бошобойт абы? Чакырыңыз мени. Мен пресс-службаңарда ким иштейт экенин билбейт экенмин. Азыр мурда деген бир Жылдыз деген жакшы кыз иштечү. Мамлекеттик каналдан келеби? Көз карандысы эркин журналист Алтын Арстанбекова чалабы? Ар бир суроолорубузга жооп берип, тыкылдап иштейт эле. Азыр ошол иштейби билбейм. Эмне пресс-службаңар жок дегенде? Эже келиптирсиз, тартып кетиптирсиз, суроолорду бериптирсиз. Азыр деген жаңы министр келип жүдөп атабыз, бир аз туруп туруңуз деп да коюшпайт. Мен кыйын эмесмин. Мен кичинекей, көз карандысыз эркин журналистмин. Дарыгерлер шарт жок, кыйналып атабыз. Ремонт кылгандан кийин, бүткөндөн кийин эмеректердин баарын, медициналык аппаратурлардын баарын алып киргенден кийин анан бизди алып кирсе болмок, жүдөтпөй деп атпайбы? Чечейбаев мырза, сиз өзүңүз ошол медицина системасында, Минздравдын системасында көп жыл иштеген адам катары сиз жакшынакай билесиз да, врач болуш үчүн адам канча жыл окуйт? 9 жыл, 10 жыл окуйсуңар. Анан анда дарыгерлер жүдөп бүтүшөт. Андан кийин ошол Бекбоева 15-20 жылдан бери иштейт ошол көз хирургиясы ооруканасында, клиникасында силерде. Бекбоева окшогон толтура дарыгерлер 15, 20, 30, 40 жылдык стаждары бар. Анан алар эмне үчүн жүдөш керек? Айткылачы. Ушул эле сөздөрдү 3 күн мурун мен барып эфир кылганда бейтаптар апалар айткан, 60-ка, 70-ке, 80-ге чыгып калган апалар, аталар айткан. Алтынай келчи, мякта бизди жүдөтүп атат. Келсек же дарыгерибизди таппайбыз. Бияка келсек чаң. Кирсең деген адам басарга жер жок депчи. Эгерде Алымкадыр Бешеналиев ошол жүдөп ошол нерсени эптей албай калган болсо, сиз иретке келтирбейсизби? Биринчи ошону келтире аласызбы? Ошол центр экстренной медицины деп ачкан борборуңарды иретке келтире аласызбы? 3 миллиард урдалган деп атабы, желген деп атабы, жазышып атат да ошонучу. Мен ошону так азыр ушул комментарийге балким жазып коем, тактап туруп. Же болсо өзүнчө публикация кылам. Анан ошончо акчаны алыптырсыңар, ошону деген арабтар кылып берген деп атышат, дарыгерлер өздөрү айтып атат. Анан жаңы эле куруп туруп анан көчүрсөңөр болот беле, же эмне артыңардан жоо угуп келатты беле? Билбейм, буга чейин сиз ошол Минздравда иштеп аттыңыз беле, Алымкадыр Бешеналиевдин тушунда же иштебей аттыңыз беле билбейм. Бирок деген тез арада тиги эме калыбына келтирип, тез арада шарттарды түзүп, тез арада мындай бир экстренный помощи
центр болуп атпайбы? Сиз дагы экстренный бир кадамдарга барып, экстренный бир чечимдерди кабыл алып, ушул жердеги бейтаптардын наразычылыгына көңүл бөлүп, баары менен сүйлөшүп, ишти тездетпесеңиз болбойт го. Мен жанагы балдарым менен инфекционный больницада көп жатам. Ангина болот, ОРВИ болот, өзгөчө мына кышында ооруп жатышат. Фейсбукта, соц тармактарда, Инстаграм болот, ТикТок болот, бардык жерде жүрөт. Неме деп, тиги инфекционный ооруканада коридордо жатышат деп жүрөт. Толтура видеолор жүрөт, толтура публикациялар жүрөт. Элдер чыгып айтып атат мага окшопчу, жөнөкөй элдер айтып атат, мен го журналистмин. Анан мен ошондо айтам да, инфекционный больница болгондон кийин биз азыр кышындабыз. Кыш эшик суук. -9, -10 болуп атат. Анан ошондо келгенде бир экстренно караган, срочно тез жардамдан дагы тезирээк караган бир бөлүмдү ачып коюш керек го. Барсаң, бир дарыгер, бир врач толтура очередь ушул дарыгерди күтүп турат да. Силер деген тез теле албасаңар, тез эң биринчи тез жардамды бере албасаңар, анда Минздравдын системасында иштеп не кыласыңар? Ошол экстренный помощьты ачып турсаңар, ошону биринчи бүтүрүп алып турган алып келсе болот эле го. Урматтуу министр мырза. Эми неге куугунтуктап атасыңар ошол дарыгерлерди? Ушул суроого жооп берип коюңузчу. Сизден суранам. Чакырып интервью берип коюңузчу мага. Мен ошол жерде түз эфирде мен башкаларга журналисттерге окшоп тартып алып, кесип, оңдоп, кыркып антпейм. Түз эфирде берген суроолордун баарына жооп берип коюңузчу. Пресс-службаңыз мага чыксын. Мен номеримди журналисттер билет, пресс-служба тем более билиш керек. Чыгып кичине ошол центр экстренной помощи деген долбооруңар ошол имараттын ичиндеги чаңды ремонтту жөнүндө бейтаптарга менин эфирим аркылуу кайрылсаңыз жакшы болот. Силердин тиги эме мамлекеттик каналды көрүп атышабы? Мамлекеттик каналдан мактаган материалдар кетип атат. Мындай элге жакын болсоңор, эми сизди алыс деп айткан жокмун го, бирок деген ызычуу болгон жерде барасың да, барып тартсаң эле болду, аркаңан РОУду чакырат, ГКНБ чакырат, допроскочу. Ошого жеткирбегиле да. Ошого жеткирбей чыгып интервьюларды берип, азыр эми Бекбоева ошол өзүнүн мурунку жумушуна кире албай калыптыр. Себеби дегенде без содержания кирбесин дептир. Профсоюздун чогулушун өткөрүп атыптыр. Улам Бекбоеваны кетиребиз деп бул куугунтук. Анан баягы бардак дагы эле бардак боюнча жатат. Бүгүн болсо ЧП болуптур. Чечебаев мырза, ал ЧПдан кабар алдыңызбы? Көздүн бир бейтаптын көзүнө операция болгон жерден ЧП болуптур. Кабар алдыңызбы? Эмнеге андай болот? Себеби дегенде приборлор 80 канчанчылыкы приборлор деп атат го. Биз азыр 2025-жылда жашап атпайбызбы? Приборлор эски экен. Эски приборлор менен көзгө операция жасап атат. Колду кесип эмес, курсакты кесип эмес, көз, Кудай адамдын көзү эң назик нерсе. Көзгө операция жасап атат. Туура эмес жасалганбы? ЧП болуптур. Ошол кабар алган болсоңуз, билген болсоңуз, жумушуңузда отуруп иштеп аткан болсоңуз, анда эфир аркылуу чыгып айтып койбойсуңарбы? Аны баягы басты кылып туруп эч кимге билдирбей, акырын жашырып, эптеп неме кылбайчы. Операция кылган врачты дагы эми куугунтуктап баштайсыңар. Анда күнөө жок болуш керек. Конечно, өзүңөрдүн ичиңерде расследование кыласыңар деңизчи. Бирок деген эски приборлор менен, иштебеген приборлор менен иштейсиң деп заставлять этип атасыңар да, врачтардычы. Болбойт да мындай нерсе. Мен аралашкым келбейт. Бирөөнү барып, баягы шермендесин төккүм келбейт. Бирок деген эл келип жалдырап келчи, ушундай болуп атат десе мен барам да. Азыр деген өткөндө апалар айтып атышты неме депчи. Ыйлагандын көзү жаман, айткандын оозу жаман. Азыр ким жаман? Мен жаман. Ошол рапорттарды жазып, приборлоруңар эски экен, шарт жок деп рапорт жазган Бекбоева жаман. Ошол приборлору иштебеген эме менен медицинский аппарат менен операция кылып бүгүн ЧП кылган неме жаман болуп атпайбы? Дарыгер жаман болуп атпайбы? Силер шартты түзбөй атасыңар да.
Мамлекетте акча көп деп айтышат. Ушу медицинага акчаны буруп туруп, отдельно неме кылып койбойсуңарбы? Отдельно неме кылып койбойсуңарбы? Клиника неме куруп койбойсуңарбы? Бар го. Конечно, азыр өткөл мезгилде турасыңар, бир министр кетип, экинчи министр келип атат да. Чечебаев мырза, жаңы келдиңиз министрликке. Жаш дедим мен өткөндө, түз эфирде айттым. Жаш жигит келиптир. Гепатит боюнча мындан 4-5 жыл мурун келип, эме тиги иликтөө жасаганымда Чечебаев мырза оор басырыкты, башы оор, тиги эме баягындай орусча айтканда адекватный чиновник экен, жакшынакы алып түшүндүрүп айтып берди деп мен кече 3-4 күн мурун түз эфир кылдым ошол эмеге барып. Экстренный помощь эме центриңердин алдына барып. Бир жооп берип койгулачы. Мени уже деген бейтаптар тытып атат. Келип кеттиң, жооп бердиби, эмне деди, качан оңдойт деп. А бейтаптар түшүнбөйт да. Мен айттым, мен билбейм дедим. Мен сот эмесмин, прокурор эмесмин, мен деген милиция эмесмин, мен деген министр эмесмин. Мен болгону кичинекей, көз карандысыз эркин журналистмин дедим. Эмне үчүн жооп бербейт министр деген дайындалбадыбы, анан ушул биздин маселени карап койсо болмок анан кийин деп бейтаптар чалып атат улам. Алар бардыгы көзүнөн глаукома, катаракта болгон 50, 60, 70ке чыккан аталар, апалар. Кыргыз Республикасынын конституциясында не деп жазылып турат? Бийликтин ээси эл деп турат. Ошол элдин ичинде ошол көзүнөн глаукома операцияга муктаж аталар, апалар бар ошол элдин ичинде. Демек, биз аларга кызмат кылышыбыз керек. Чечебаев мырза, сиз биринчи кезекте сиз кызмат кылышыңыз керек. Себеби дегенде сиздин үстүңүздөн ошондой немелер түшүп атат. Жаңы келдиңиз, сиздин күнөөңүз эмес ал тетиги Алымкадыр Бешеналиев баштаган долбоор. Элди дагы, дарыгерлерди дагы баардыгын жүдөткөн долбоор эсептелип калды да. По факту ошондой эле, чындыгында ошондой эле. Эми келдиңиз, келгенден кийин ошолго биринчи көңүл бөлүп коюңузчу, сизден суранычы. Эгерде мен айткандарымды жалган дей турган болсоңуз, чакырыңыз. Себеби деген аякта дагы деле ремонт жүрүп атат. Эски, билбейм канчанчы жылкы имарат. Эски имараттын сыртын эптеп-септеп, оңдоп, чаптап, эптеп-септеп бир клиникага окшоштуруп атасыңар да. Кече октябрда, ноябрда, мындан 2-3 ай мурун затоп болгон турбайбы? Ошол имаратыңарда суу басып калган турбайбы? Жана эскини оңдогучаңда эсиң кетет болуп, эскини оңдогучан жаңы куруп койсоңор жакшы болмок экен. Эми азыр деген ошол эски имараттын ичинде бир жерин краскаласыз, анысы түшүп калат, бир жерин бүтөсө анысы түшүп калат. Жаңы ремонт болду деген сезимдер жок да. Ал имаратка кирсең, жаңы ремонт болуп атат деген эч нерсе жок, мен көрө албадым. Бар болсо көрсөтүп коюңуз чакырып. Эгерде сиздин чындыгыңыз бар болсо, тим эле окумуш кыйратып иштеп аткан болсоңор, ошол реформаны кылабыз деген көз хирургиянын главврачы, анан кийин деген ошол көз хирургиянын заведующий, биз кыйратып атабыз, сен тиякта отуруп сүйлөбө деп дей турган болсоңор, чакыргылачы. Чакырып ошону далилдегилечи, өзүңөрдүн айткан сөзүңөрдү далилдеп туруп, мен эфирмен чыгып койгулачы. Мени бейтаптар тытмалабасынчы, пожалуйста. Түн болсо түн, күндүз болсо күндүз телефон чалыш. Баягы эмне болду Алтынай? Бардыңбы? Жооп бердиби? Жооп берген жок. Себеби дегенде ал киши креслосуна жакшыраак отура албай атат окшойт да. Мен кара сөз менен айтып атам. Андан башка эмне деп айтам азыр? Андан башка эчтеке деп аныктама бере албайм. Отурдуңузбу креслого? Болду. Дети экстренныйды биринчи баштаңызчы. Экстренныйды экстренно чечип коюңузчу маселесин. Чакырыңыз, күтөм, барып түз эфир кылып берем, болгондой чыгарып берем. Кошпойбуз, кемитпейбиз, көркөмдөбөйбүз, болгондой чыгарып берем. Өткөндө чакырганда жүрөгүм түшүп кетти. Эмне булар дагы митинг кылып атат. Алтынай митингди тартып жүрөт деп дагы камап салбасын деп. Барып айттым, митинг кылып атсаңар, мен кеттим, анда силерди тартпайм мен дедим. Десем, жок. Садыр Нуркожоевич азамат ошол биздин президентибизге рахмат айталы деп чалдык. Чакырдык сени. Биз рахмат айтабыз, себеби Алымкадыр Бешеналиевди кызматтан алып койду, рас эле кылды деп. Апалар менин эфирмен сүйлөштү. Түз эфирди караңыздар, Алтын Арстанбекова аккаунтума кириңиздер. Мына Алтынша ЛВдагы аккаунтума кириңиздер. Караңыздар, жүрөт. Канча мен просмотр болуп.
Себеби дегенде көрүп атат да. Кеткен министрдин жүдөп эч нерсени эптей албаганын көрүп атат. Ошон үчүн президентке рахмат айтты. Мен дагы кошулам алардын сөзүнө. Апалардын, аталардын сөзүнө кошулам. Алымкадыр Бешеналиев кызматтан кетти, жакшы болду. Мен өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Өзүңөр билесиңер, 22-жылы камалган Алымкадыр Бешеналиев. Бир нерсе үчүн камалган да. Андан кийин кайра келип министр болуп калды, эми дагы кетти. Эми азыр аркасынан счетный палата текшерсе, паланча акча желген деп жазышып атат. Ошол жанагы тиги экстренный помощь клиникасы боюнча болуп, ким билет, аны пока эч ким ачыктай элек. Ошондуктан Эркин эсимде болсо, Эркин болуш керек. Кечирим сурайм, атыңызды жаттап калып. Чечейбаев фамилияңызды жаттап алгам. Саламаттык сактоо министри Чечейбаев мырза. Басма сөз кызматыңыз бар, пресс-службаңыз. Ошол пресс катчыңыз аркылуу чыгыңыз, чакыргыла, элге менин эфирим аркылуу маалымат берип койгула, болгондо айткыла, анан кийин КТРден чыгып алып мактана бербей. КТРге каршылыгым жок. Бирок аяктан пиар кетип атпайбы? А бияктан мен түз эфирден болгондо көрсөтүп коюп атам. Эгерде актанып айта турган сөзүңүз болсо, туруп турула мен жаңы эле келдим, мен жакшылап креслого отуруп элекмин, креслонун канчалык бийик, канчалык ыңгайлуу, канчалык мыкты, сонун экенин сезе элекмин. Бир ай убакыт бергиле деп айтыңыз, же болбосо кайсы бир күндө айтыңыз барайын мен. Баары ошону көрсөтүңүз, башынан баштап ким баштады, канча кетти, эмне үчүн эски имаратты оңдоп атасыздар, эмне үчүн жаңы салбай атасыздар, эмне үчүн имарат ремонт болуп атса, силер аяка дарыгерлерди тыгып алып жүдөтүп атасыңар. Ошончо ызычуу чаң тополоң ремонт болуп, чаң болуп, тиягында акитаж, биягында краска болуп атса, эмне үчүн бейтаптар, ооруган апалар, аталар баары ошол жерде жүдөш керек. Элди жүдөтүп атасыңар, дарыгерлерди жүдөтүп атасыңар, эски приборлоруң менен отурасыңар. Ошолорго жооп берип коюңузчу. Мен сизди күнөөлөгөн жокмун. Андайсың, мындайсың дегенден алысмын. Элге маалымат берип койбойсуңарбы ошол боюнча? Ушул түз эфирди бөлүшүп койгулачы, жаңы келген министрге жетсин. Жаш деп колдоп атам мен ал кишини. Жаш экен, тиги Минздравдын системасында көп жыл иштеген экен, главный санитарный врач болуп турган экен. Замминистр болуп турганда мен 4-5 жыл мурун бар өзүм гепатит боюнча интервью алып кеткенмин, тиги атайын расследование кылган материалыма. Мен колдоп атам, бирок деген мен барып кеткенден кийин ошол жерде коюлган апалардын берген суроолоруна, аталардын берген суроолоруна, алардын сөзүн жыйынтыктап мен берген суроолорго жооп берип койсоңуз, анын ордуна деген тиги мамлекеттик каналдарды чакырып алып, пиарить этип, мактанып отурат экенсиңер. Докторлорду эми журналисттер бүтүп эми дарыгерлерди куугунтуктап баштадыңарбы? Дагы жарымы жазып атат магачы. Жарым дарыгер жазып атат. Биз деген чыга албайбыз. Бала чакабыз бар, ошол жерде иштейбиз, бирок деген сиздин апалар, аталар чакырып, сизди чакырып түз эфир кылганыңызды биз колдойбуз. Чындап эле бизди жүдөтүп атат. Өзүбүздүн көз хирургиясында эле калсак болмок деп атат. Эмне үчүн деген чаң краска ремонтка аралаштырып алып, бейтаптарды жүдөтүп, бизди жүдөтүп атат деп, бирок өздөрү ачык чыга алышпай атат. Себеби дегенде местасын жоготкондон коркот. Ошону менен пенсияга чыгайын деп жүрөт. Кетип калайын, менин эфирмен чыгып, бир сөз айтып, куугунтукталып, кетип калгандан коркуп атат. Себеби дегенде алар өзүңүз билесиз, жаңы эле башында айтып кеттим, 8-9-10 жыл окушкан, ошол кесиптин ээси болом деп. 10 жылга жакын убактысы окуганга, билим алганга, медициналык билим алганга кетип калган. Андан кийин тажрыйба топтоп 10-15 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштеп атышат.
Анан ошончо жасаган эмгектерин, ар бир дарыгерге көнүп калган бейтаптарын таштап туруп, шарт түзбөй койду. Алымкадыр Бешеналиев бизди жүдөттү. Чечебаев келип, экстренный клиникага экстренный тиги кадамдарды таштап, чечимдерди чыгарып айтат деп айтып алып, куугунтуктап кеткенден коркуп атышат. Бекбоева коркпойт экен. Бес содержание жазып туруп кетип калды, эфирден чыкты. Мени куугунтуктап атышат деди. Куугунтуктаган журналисттер бүтүп эми дарыгерлерди куугунтуктаганда токтотуңуздар. Силерден мен суранам. Себеби дегенде коронавирус пандемия маалында дарыгерлердин көзүнө эле карап калдык го биз. Эсиңердеби? Дарыгерлердин көзүн карап, канча адам дарыгерлер жетишпей көз жумуп кете берди го. Силердин жүрөгүңөргө жете турган бир нерсе айтайынчы, жанагы 5 күндүк өмүр деп көп укчу элем да, бала кезден 5 күндүк өмүрдө бири-бирибизди сыйлашып өтөлү, адамгерчиликтүү бололу, жардам берели деген сөздөрдү укчу элем. 5 күн эмес экен, 3 эле күн экен. 2 күнгө дагы кыскарыптыр мен чоңойгондон бери. Кече, бүгүн, эртең 3 эле күн экен. Ошол 3 күндүн ичинде бейтаптар туура эмес жүргүзүлгөн реформадан улам жүдөп атышат, кыйналып атышат. Нааразычылык болуп атат. Ошол 3 күндүн ичинде, кече, бүгүн, эртең деген 3 эле күндүн ичинде дарыгерлер жүдөп атышат. 10 жыл тиги медакадемияда окуп алышып, толтура жыл иштеп алышып, азыр жүдөп атышат. Неге аларды жүдөтөсүңөр? Эмне үчүн алар кыйналыш керек? Силердин реформа жүргүзө албаганыңардан эмне үчүн 50-60-70ке чыгып көзүн жоготуп аткан, көзүнүн курчтугун жоготуп, глаукома, катаракта болуп ооруп аткан апалар кыйналыш керек? Эмне үчүн? Эмне үчүн дарыгерлер кыйналыш керек? Апалар айтты ошо менин эфиримде, биз көнүп калган врачка гана барабыз деди. Потому что баягы этап менен лечение болот экен да. Ошол бир дарыгерге көнүп, ал деген история болезньди билет, кайсы жылы келгенсиң, кандай дарыларды көзүңө куйган, кандай операциялар болгон, кандай дарыларды дагы ичишиң керек, көзүңө куюшуң керек, көзүңдү эме кылыш үчүн. Анын баарын бир дарыгер билет да. Кыргызстан боюнча келет го ошол көз хирургиягачы. Бир дарыгер билет дагы история болезнь. Полный бир бейтаптын от и до историясын билет. Анан кийин деген ошол дарыгерди издеп келсе, ансы деген тетеги ремонт жасап аткан чаң болуп, ызы-чуу болгон жерде жүрөт. Тиги зданиядан бул зданияга, бул зданиянын тиги зданиянын ортосунда жүгүрүп жүрүшөт. Алардын арасында балдакчан апа бар экен. Мен баса албайм балам деди мага. Интервьюну көрүңүздөр. Мен баса албайм балам деди. Анан эмне үчүн мен тетиякка жүгүрүп, анан кайра бияка жүгүрүп, анан Бекбоевдун аркасынан жүгүрүп жүрө беришим керек деди. Мен арраң басып келип, көз доктурга өзүмдүн көнүп калган келсем, биякта иштебейт, тияка жөнөтүп жиберген. Аяктан бияка чейин мен балдак менен эптеп басып келсем, без содержания чыгып кетип атам, мени деген куугунтуктап атышат, мени кетирем деп атышат, деп айтты. Көзүнө жаш алып ыйлады ошол апа. 68 жашка чыктым балам деди. Эмне үчүн булар ушундай кылып дарыгерлерди ушунчалык кордошот, эмнеге деди. Ага чейин көз хирургиясында дагы бир дарыгер иштеп жүрүп, колдоо жок, жүдөтүшөт, куугунтукташат, оозун жабышат, шарт түзүп бербейт, айлыгы аз. Бир дарыгер чет өлкөгө кетип калыптыр. Анан кийин айтмакчы, ушул эфирде дагы мен бир кайталап коеюнчу, 3 күн мурунку эфиримде дагы айтып кеттим эле. Депутаттар айтып атат жогорку кеңеште. Өкмөткө кайрылды окшойт. Алымкадыр Бешеналиев акыркы жолу жогорку кеңешке барганда Алымкадыр Бешеналиевге суроо беришти. Эмне үчүн массово көп дарыгерлер арыз жазып кетип атышат деди. Уксаңар керек, менден башкаңар силер баардыгыңар уктуңар. Туурабы, достор? Дарыгерлердин баары кетип калса, бизди ким карайт? Бизди ким карайт? Коронавируста дарыларга жалдырадык, дарыгерлерге жалдырадык.
Кышында азыр бала чакабыз менен инфекционкада коридордо жатабыз. Кудай сактасын. Мен жаткандарды көрүп атам. Мен азыр больницада жаткан жокмун, бирок мен көрүп атам. Мен жаткан жокмун, бирок кичинекей эмчектеги баласы менен жатып, коридордо жатып, ыйлаган апаларды көрүп мен элге жүрөгүм ооруп атат. Элге, эл үчүн мен күйүп атам. Эмне үчүн бизде медицина ушундай? Толтура министр келет, толтура министр жарым жылдан, 1 жылдан, 2 жылдан отуруп кете беришет, бирок деген экстренный жардам берген эме жок болчу да. Инфекционка барасың, баары бир ичиң өтсө дагы, балаңдын ичи өтүп атат, кусуп атат, грипп болуп атат, ангина болуп атат, температура болуп атат, балаңды көтөрүп жүгүрөсүң. Скоро чакырсаң 2 саат, 3 саат, 4 саат, 5 саат келбейт. Жүгүрүп барасың. Мен өзүм башыман өткөргөн нерсени айтып атам. Мен өткөргөн нерсени силер деле өткөрүп атасыңар да, потому что бир өлкөдө жашап атабыз го. Бир эле медицинабыз го, бар го биздин. Силер асмандан түшкөн жоксуңар, мен түшкөн жокмун. Мен ошентип эле жүрөм. Жыл сайын кышында инфекционга жатып чыгабыз. Себеби дегенде ооруп калганда айла жок алып барам. Баламдын температурасы 40 болуп атса. Балаңдын температурасы 40 болуп атса, толтура кезек. Үзүлүп калды окшойт интернет. Суук, толтура кезек. Анан бир эле дарыгер отурат. Бир кирип кеткен адам жарым саат, 40 мүнөт, 1 саатта араң чыгат. Экинчи адам киргичеңди ошончо убакыт өтүп кетет. Анан кийин деген киресиң, балаңды көтөрүп алып киресиң. Температура 40 деп кой. Балаң солуп жатат колуңдачы. Солуп жатса, кагаз толтуруп атат. Сенин жашың канчада, балаңдын жашы канчада. Анан эмне болду? История болезни барбы? Поликлиника кайсыга карайсыңар деп кагаз толтуруп атат. Эжекөө кагазды кийин толтуруңузчу, сизден сураныч. Азыр температурасын түшө турган, балам жеңилдей турган, укол сагып коюңузчу, сизден суранам деп жалдырайсың. Жалдырасаң, сен мага акыл үйрөтпө. Бизди жазгыла толтурула деп урушат тик жактагылар. Мен жазып толтуруп алайын деп биринчи маалыматты жарым саат топтойт. Жарым саат сурак алып сенден 40 мүнөт убактыңды алат. Ошо суракка элечи башыман өтүп эле жүрөт. Мен жаңылык айткан жокмун силерге. Макулсыңарбы, апалар, аталар, ушул жерде отурасыңар да мени көрүп, төз эфирде отурасыңар. Макулсыңарбы ошого? Мен чындыкты айтып атамбы же оюмон чыгарып атамбы? Анан кийин мен жайында барсаң деле ошол, кышында барсаң андан хуже, орусча айтканда. Андан да жаман. Анан кийин деген өткөндө эле бир бала айтып атат, инфекционага келдик элек, бала менен жатабыз, коридордо жатабыз деп айтты. Анан кийин ошентип чындыкты айтканды келип көзүн карамыш этишет да. Не кылайлы, эмне болот? Жок. Мен көзүмдү карабагыла. Чындыкты айткан баланын көзүн карабагыла. Силер тегиз эч кимден эметеги бай, акчасы бар, журналист, тиги же болбосом деген тиги депутат, же болбосом дагы бир врачтын баласы, небереси, ага карабагыла. Адам келдиби, тез жардам бергиле. Ошону экстренный деп коет. Менин оюмда баягы медицинада тиги толтура маселелерди чагылдырып жүрүп, мен бир ойду айтайын деп атам да. Силерге досторго кайрылып атам. Сураныч, эгерде макул болсоңор, колдоп комментарий жазып койсоңуздар. Мисалы үчүн инфекционный Лев Толстой көчөсүндө да ошонун өзүнүн экстренный бөлүмү болсо, сонун болмок. Толтура дарыгерлерди коюп, зарплатаны сонун кылып, көбөйтүп берип, жана алар түнү күнү бай дежурить этет го, түндө сагалышат го. Түнкү саат 2де температура көтөрүлүп кетсе, балаң көтөрүп барасың да эле жок. Ошол жерде айтып атам да. Ошол жерде барып, толтура дарыгерлерди отургузуп, акчасын төлөп берип, шарттарды түзүп берип кой. Жаңы келгенде кагаз жаза берсин. Сен деген кагаз сурагына, дарыгердин сурагына жооп бере бер. Бирок жардамчысы, медсестрасы, дагы бир врачы балаңы тиги кустурабы, же болбосо укол саябы, эмне кылып карай берсин. Жок, ушу балаң менен мынтип отурасың, температура өтүп атсаң мынтип отурасың, ал болсо солуп жатат балаң. Качан эмне болуп кетенин билбейсиң. А тиги сенден сурак алып атат дарыгерчи. Ошол туурабы? Ошол инфекционканын өзүндө экстренный кылып койгула. Прям срочный, присрочный, тез кабыл ала турган
болгондо дагы баягы азыр деген эме болуп калбадыбы? Мисалы үчүн аял кишилер жакшы билесиңер. Тиги сулуулук салонуна барганда в 4 руки, в 6 руки деп коет го. Барсаң 4-5 адам отуруп алып сени эме обслуживать этип коет. Ошондой кылсаңар неге болбойт? Ошондой кылып инфекциянын өзүнөн эне бала кирсе, экөө бирөө эле жетет, бирөө бала менен алек боло берсин, укол саябы, температурасын текшеребиз, сразу дарысын береби, эмесин температурасын түшүрүш үчүн. А мен отуруп алып тетиги кагазга жазганга сурагымды бере берейин. Бала мынча жашта, мындай жеди эле, мынтип ичти эле, кар жеп алган окшойт, ошон үчүн ангина болуп калган окшойт, температура болуп атат деп мен суракты бере берейин. Бирок бир дарыгер мен баламны эртерээк тирилтип, эртерээк температурасын түшүрүп, эртерээк карай берсин ошону. Убакыт. Бул бир. Жаак хирургиясы бар, ошол республиканский больницада. Ошонун өзүнүн жана приемный отделение деп койсоңор, жок, экстренный ошонун өзүндө болсочу, ар биринин өзүндө болсочу. Ошол жерде 15-20 дарыгерди коюп кой, независимо. Бир күндө, бир түндө 50 адам келеби, бир түндө 1 адам келеби, бирок ошолорду коюп кой. Мисалы үчүн, дарыгерлер айтат да неме деп. Баягы жаш кезинде немеге көп отурушат экен да булар. Дежурствага көп калат экен. Ночной дежурствага көп калышат экен. Себеби дегенде тажрыйба топтогусу келет, кесибин сүйөт, баягы иштеп, кызыгып, кандай лечение кылсам керек деп башында энтузиазм деген чоң болот эмеспи? Ар бир эле кесиптечи. Ошондой жаш дарыгерлер дежурствага көп калып, анан кийин деген баягы эле ошол эле нерсени айтып атам. Эмесин айлыгын аябай жакшынакай алып коюп берип, шарттарды түзүп берип, медицинский тетиги эмерек аппаратураларын жаңылап берип, өзүндө боло берсин. Жана экстренный, приемный отделение эмес. Именно экстренный эмеси ошакта боло берсин. Күндүзү да экстренный, түндөсү да экстренный. Келди адам тезирээк обслуживать этип, палатага алып кирип жаткырып саллачы. Приемныйда 4 саат турасың. Мен 4 саат, 5 саат, 6 саат турган күндөрүм болгон, башыман өткөн. Азыр эле инфекционка оңолуп кетти дейсиңер, оңол элек, мен билем. Эми жанагы нейрохирургия деп коеюн да. Баягы ар бир больницада өзүнүн приемный отделениялары бар го. Ошолорду приемный эмес. Ошол жерде дежурство күнү болобу, күндүз болобу, түндөсү болобу, дежурствода турган 15-20-30 врачты коюп кой. Улууларындагы, орто жаштарындагы, жаңы келгендерин коюп кой. Бири-бири менен кеңешип, улуусу тажрыйбасы көбүрөөгү кеңеш берип, жаштарды үйрөтүп, экстренный кабыл ала берсин, тезирээк кабыл алгыла. Адам өлүп калышы мүмкүн. Өзгөчө жаш балдарга жалко да. 1 айлык, 2 айлык тетиги бөбөң көтөрүп келет, кичинекей. Ал температура 40 градус элестет. А сен деген 45-нчи жолу очередте турасың, 1 айлык балаңды көтөрүп алып. Себеби дегенде алдыңда 15 жаштагы баласы менен турган эне сени өткөрбөйт. Бунуку 1 айлык экен, өткөрүп эле десең, башкалар сени жеп коет. Очередь болбош үчүн, узун кезек болбош үчүн киргенден кийин 1 саат допрос кылып, история болезнинди сурабаш үчүн экстренный ар бир оорукананын, ар бир бөлүмдүн экстренный кабыл ала турган жакшынакай бир бөлүмү, атайын бөлүмү кылып койгулачы. Ошол эле жетет болчу. Анан бардыгын бир жерге тыгып кирсең, бирөө тишин чукуп аткан болот, бирөө бетин карап аткан болот, бирөө кулагын чукуп аткан болот, бирөө көзүн карап аткан болот, бирөө болсо тиги жыгылып түшкөн бутун карап аткан болот. Кирип баратсаң эле ар бир кабинетте бирден да. Анда мондой тополоң баш алама болуп кетет го. Ар биринин өзүнүн местосы бар, ар бир оорукананын өзүнүн илгери өткөн замандан бери биз үйрөнүп калган жайгашкан жерлери бар. Ошонун өзүндө эле экстренный бөлүм ачып койгулачы. Ар бир отделениянын өзүнүн экстренный
кичинекей бөлүмчөсүн ачып койгулачы, докторлорду көбөйтүп, тезирээк кабыл ала турган кылып, тезирээк адам өлүп калбасын, температура түшүп кетпесе өлүп калбасын, күнөө болуп кетпесин, эсоп жыгылбасын, кечигип калбайлы жардам беребиз деп эме аракет кылып, мына дегичеңде өлүп калбасын дедиртпей, тезирээк тез эме тейлепчи, дарыгерлерчи тейлепчи. Мен журналистика кесибимди ушунчалык сүйөм. Ошондой эле өзүнүн 9 жыл, 10 жыл медакадемияда окуган кесибин ушунчалык сүйгөн дарыгерлерибиз толтура. Мынандай дарыгерлерибиз бар. Өзүнүн кесибин сүйүп, бейтаптарды сүйүп, бейтаптардын ар биринин көзүн карап, ар бир адамдын өзүнүн аты менен танып, 500 бейтабы болсо, баарын лично таанıyт, ар биринин атын билет. История болезнин жаттап алган. Сен реформа кылбай эле кайра бардак кылып атасың, орусча айтканда. Башаламан болуп калган. Макул болсоңор комментарий жазып, бөлүшүп, группаларга таратышып койгула. Ушул түз эфирдин айынан допроска чакырса айла жок. Баягы дагы бир жолу айтылайын, айткан эме ыйлаганын көзү жаман, айтканын оозу жаман. Мен медик эмесмин. Анан кийин деген министрди койду да, реформа кыл деди. Реформа тапканы ошол. Жанагындай орусча айтайын, капа болбогула. Неме деген бар. Америку придумывать не надо, Америку открывать не надо, велосипед придумывать заново сначала не надо. Уже придумали. Ошондуктан мен деген окмуш чууда кылып берем деп туруп, центр экстренной медицины деп ачып коюп, вау деп биз таң кала тургандай эме сыйкырлуу эчтекени кылбай эле койгула. Ар бир ооруканада, ар бир отделениясында дарыгерлерди эле эме айлыгын жакшылап көтөрүп, чындап эле медицинский аппаратураларын жаңылап берип, анан кийин деген биринчи кабыл алганда экстренный келгенде ошонун эле өздөрүн тез кыймылдай турган, кыла турган эле кылып койгула, башка эч нерсенин кереги жок. Анан кийин реформа кылат элем деп элдин баарын жүдөткөндүн да кереги жок. Кайра өзүңөргө нааразычылык көбөйүп кетет анда. Мен акыл үйрөткөн жокмун, мен жөнөкөй эле нерсени суранып атам. Элди жүдөтпөгүлө, дарыгерлердин өзүн жүдөтпөгүлө, өзүнүн кесибин сүйгөн дарыгерлерди жүдөтпөгүлө, көңүлүн калтырбагыла, алар деген өзүнүн кесибинин көңүлү калып калат дей. Канча жүрөм ушул дежурствода отурам, күндүз түндүз жүрөмүн, кесибимди сүйөмүн, анан ушул айлыктын аздыгынан, анан кийин деген шарттын жоктугунан мен жүдөп кеттим деп дарыгерлигин таштап коюп башка базарга чыгып кетпесин. Базардын деле жумушу жакшы, бирок деген дарыгерлер кетип калбасын. Ошону айтып атам мен. Айлык боюнча сөзүмдүн аягында кошумчалай кетейинчи. Айлык боюнча кече апалар айтты. Мен бар түз эфир алганда апалар айтты. Алтынай, дарыгерлер айтты бизге, ведомойска 50 000 алдым, 60 000 алдым деп кол койдуртуп алат экен дагы. Анан айлыкты 30 000 сомго жетпеген айлыкты берип коет экен. Бирок кол койгону мен 50 000 алганмын деп, алдым деп кол коюп берип атат экен да. Чечейбаев мырза, ошол нерсени бир текшерип коюңузчу. Ошол нерсе боюнча дагы мен сурай берем. Мен чакырыңыз, түз эфир кылып берейин. Бепбекер. Түз эфир кылып берейин. Элге жооп берип коюңуз. Эл сиз келе нааразы болуп атышат. Медицина андай, министр мындай деп элечи. Не үчүн ошол нерсе ошондой болуп атат? Ал тетиги эмеге, жогоруда турган шефтерге биз кыйрат атабыз, дарыгерлерге окмуш сонун айлыктарды берип атабыз деген кылыгыңар бар. Не ал? Не үчүн 50-60 000 дейсиңер дагы? Анан 30 000 сомго жетпеген айлык. Мисалы үчүн Бекбоева айтып атат, январда мен дежурствода турдум деп атат. 17 000 сом айлык чыгыптыр. 15, 17, 18 жылдык стажы бар дарыгер бир айда
17 000 сом айлык алып атат. Бирок деген башкалары өзү деле 50-60 000 сомго кол коюп бергенбиз дейт. Ал кимге кетип атат? Өкмөткө кетип атабы? Кимге актанып атасыңар? Биз кыйратып атабыз деп. Кимге? Эгерде ошону калп айткан болсо, мен көргөн жокмун, бирок деген ведомостьтарды мага көрсөтүштү. Бар мынакей, жөн калп сүйлөп өгүлөчү дедим. Биздин бийлик деген укмуш иштеп атат дедим. Эмне үчүн силер аларды жаман көрсөтүп атасыңар десем, мынакей алтын эже, вот эмнеде ведомостьта мына кол койгонбуз, алган айлыгыбыз мынанча деп көрсөтүштү мага. Эгерде Чечейбаев мырза мени чакырып эртең эме кыла турган болсоңуз, түз эфирде ар бир суроосуна жооп берем дей турган болсоңуз, мен ошол дарыгерлерди чакырып, ошол ведомостьтарды көрсөтөйүн сизге. Апалар айтыштаны. Менде дагы бар. Сот-потко чакырып, мени деген ушул чындыкты сүйлөп, тили узун ушунун деп менден жүдөй турган болсоңор, мен деген тиги эме камайым дей турган болсоңор, бир экөөсүн көрсөтөм, менде бар. Тартып алдым өзүмө. Жалган сүйлөгөн болбоюн. Допросторго алып барып камай турган болсо, мынакей деп көрсөтөйүн деп мен өзүмө бир экөөнү тартып алдым. Аны чыгара элекмин. Келиңиз ошолор жөнүндө интервью берип коюңузчу. Түз эфирде элдин алдында ар бир маселе мен берген суроолор боюнча эме кылып коюңузчу. Элге чыгып коюңузчу. Же элге чык дегенде чыгасызбы? Интервью макул берди, уруксат бергенде бересизби? Мамлекеттик каналда иштеген журналисттерден башка дагы мага ошогон эркин журналисттер бар. Анча-мынча нерсени коркпой айта турган. Мен деле ушул өлкөнүн жаранымын. Бирок бирөөнө баш ийбейм да. Барып Чечейбаевтан интервью алып мактап кел десе, аны кылбайм. Макта десе мактабайм, жаманда десе жамандабайм. Мага ыйлап келген адамдын немесин, көйгөйүн, проблемасын коомго жеткирем. Коом өзү бийликке жеткирип койду. Мен да азыр ошол коом аркылуу сизге кайрылып атам, Чечейбаев мырза. Достор, силер болсо бөлүшүп коюңуздар, ошол бийликке жетсин, Чечейбаевка жетсин, Минздравдын немесине жетсин эле, пресс катчысына жетсин. Чакырсын, мен барамын. Өзүңөрдүн ак экениңерди далилдеп, эфирге чыккыла. Мамлекеттик каналга чыгып мактанбагыла. Жок. Ага ишенбейт эл. Мага ишенет деп мен мактана албайм, бирок деген анда эмнеге мени чакырат? Келип тартып койчу балам. Ушундай болуп атат, биз жөнөтүп атат деп атат. Демек, мага ишенет. Ошол ыйлаган, хотя бы мен 8 миллион кыргыз мага ишенет деп мактанбайм эч качан. Ошол жок дегенде ошол 5-6 апа чакырды да мени. Ошо 5-6 апага жооп берип коюңузчу. Алар мага ишенип чакырды. Ошону эле суранам. Пресс катчысы Минздравдын министр менен байланышкыла дагы бир күнү түз эфирге чакыргыла мени. Мен берген суроолорго жооп берсин. Албетте ыңгай суроолорду берем. Билем, мен жаңы келдим, чечебиз, кылабыз, аракет кылабыз деши мүмкүн. Билем аны көрүп. Аны алдынан эле билесиң да, жаңы келген адам. Мен жаңы келдим, эми киришип атам. Бир ай бергиле, анан кийин кыйратам. Же болбосо 1 жылдан кийин жолугабыз деп коет. Бирок жанагындай экстренный помощь клиникасы боюнча маалымат берип койсун, зарплата боюнча маалымат берип койсун. Көз хирургиясын, башка жактагыларды эмнеге бир жерге тыгып атасыңар, ал жөнүндө жооп берип койсун, ошол эле жетет. Эмнеге мындай болгон? Азыр акыбал кандай, анан бул маселени кантип чечесиңер? Ошо баягы эле кече, бүгүн, эртең деген сөз. Ошого эле жооп берип койсун. Түнкү канча болуп кетти саат? Силерге чоң рахмат. Ушул Илмир Эжеев отурат, Күнболот Момоконов деген, по-моему, журналист кесиптешим болуш керек. Элима Осмонова, жакшы кыз, ушул кыз. Мени көрүп атасыңар, канча саат канча болсо деле. Тажатты, эл тажатты, ыйлап атат. Балакчан апа ыйлап атат, башка апалар ыйлап атат. Анан аларга жооп бергенче элге дагы маалымат берип коеюн. Эфир аркылуу, түз эфир аркылуу Чечейбаевка кайрылып коеюн деп азыр эфирге чыктым. Болгону менин суроолорума жооп берип коюңуз, элди тынчытып коюңуз.
Бирок тынчыткандан кийин ошол сөзүңүзгө жооп берип, ошол иш менен сөзүңүздү бекемдеп коюңуз. Мен ошон үчүн эле эфирге чыктым. Жакшы жатып жай туруңуздар. Эртең чалабы Чечейбаев. Дүйшөмбү чалабы. Жакынкы күндөрдө чалды чалбады барам эфирге чыгам, суроолорго жооп алабыз деп мен дагы эфирге чыгып коем. Кийинки эфирге чейин сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар, оорусаңыздар биздин ооруканаларда акыбал ушундай. Ага чейин оорубай туруңуздар. Жакшы түш көрүп жатыңыздар. Чоң рахмат көргөнүңүздөр үчүн.